Жалпы Кыргызстандыктар туура түшүнөт. Биз кичинекей бактылуу элбиз, өзүбүздүн мамлекетибиз бар, адатыбыз бар элбиз. Ошол мамлекетибизди өздүн дарегинде сакташыбыз керек. Эч кандай түндүк, түштүккө бөлүнбөшүбүз керек. Биз баардыгыбыз ушул жерде отурган айрыкча биздин борбор калаанын интеллигенциясы, активи сиздерди карап баардык региондор карап отурат. Ошон үчүн баардык биздин элибизди бир ынтымакка чакырып, президентибиз колуна кол, бутуна бүт болуп, стабилдүүлүктү сактап, кайсы кызматта болбойду, ушу дайыма эл үчүн кызмат кылайлы. Дагы бир жолу эгер ушул кыска убакыт ичинде силер менен таанышып калдым, кээ бир жетекчилерге мындай 10 күндүн ичинде шаардын кызыкчылыгы үчүн ашыкча сүйлөп койсок, туура эмес сүйлөсөк, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Мен силерге дагы бир жолу ийгилик каалайм. Кудай колдосун баардыгыңыздарды. Келечекте ушул баардыгыбыз бийлик, ушул мамлекет үчүн кызмат кыла берели. Кудай буюрса Бишкек шаары биз алыстыгыбыз жок. Бишкек шаары баардыгыбыздын борбор калабыз. Ошол үчүн Бишкек шаары үчүн баардыгыбыз мындан ары дагы колубуздан келген жардамыбызды кылып, үлгөн өскөн шаардын катарына кошконго салымыбызды кошобуз деп ойлойм. Ошого ийгилик каалайм баарыңызга. Рахмат. Елорда милдет аткаруучу болуп, Кудай буюрса Айбек Жазышбековичке дагы ушул түштүктүү оор жоопку кызматында ийгилик каалайбыз.